Кыргыз-Тажик чегарасындагы 28 апрель 1 майдагы куралдуу чыр-чатактуу окуялардын хронологиясы. 28 апрель 1 күн. Атыш кетти таштар менен. Головной суу бөлүштүрүүчү жайдын жанындагы кагылышуу тажик тарап кыргыз тарап менен макулдашпай туруп байкоо камерасын орнотууга жана аны Кыргыз Республикасынын стратегиялык объектиси болгон суу бөлүштүрүүчү жайды карай багыттоого аракет кылган. 29 апрель 2 күн саат 13:05. Чегарадагы кырдаал курчуган, жарандар бири-бирине таш ыргыта башташкан. 14:05. Тажикстандын жарандары автоматтан ок атышкан. Головной объекттин кайтарып турушкан жоокерлер эскертүү иретинде асманга ок атышкан. Ушундан кийин Тажикстандын куралдуу күчтөрү Кыргызстандагы бул стратегиялык объектти оор артиллерия менен аткылап киришкен. Миномет, РПГ, БТР жана БМП менен аткылашкан. Тажик тараптан ок атуу саат 20:30 чейин уланган. Мы защищали вверенный нам объект более 6 часов. Ровно в 20:03 нам приказано было прекратить огонь. Однако даже после этого военные Таджикистана на протяжении получаса обстреливали нашу территорию. Два отряда спецназа ШЕР и БРЮ сохранили объект. Таджикские военные еще задолго до инцидента начали рыть окопы и стягивать тяжелую военную технику к границе. Көктерек айылындагы бардык 17 үй өрттөнүп кеткен. Ошондой эле Баткен районунун Кызылбел, Достук, Көкташ, Үчтөбө жана Аксай айылдары жабыркаган. Май коюучу бекеттер өртөлүп, дүкөндөр тонолгон. Чыр-чатактуу аймактан Кыргызстандын 44.651 жараны, анын ичинде 27.136 балдар эвакуацияланган. У меня такое ощущение, что там не очень хотят мирного решения и нужно такими резкими движениями, военными способами конфронтировать ситуацию, эскалировать ее. Тажик куралдуу күчтөрү абадан да чабуул коюшкан. Тажик аскерлери тарабынан эгемен Кыргызстандын аймагын басып алуу максатын көздөгөн атайын пландаштырылган согуштук агрессиянын натыйжасында 186 адам жабыркаган, 36 адам, анын ичинде 12 жаштагы Мадина аттуу кыз каза тапкан. Кыргызстандын жана Тажикстандын тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүлөрүнүн жүрүшүндө ок атууну толугу менен токтотуп, саат 20:00 тартып аскерлерди мурдагы турган жерине кайтаруу жөнүндөгү келишимге жетишилген. 30 апрель 3 күн. Ок атышууну токтотуу туурасындагы аталган келишимди бузган тажик тарап кайрадан ок ата баштаган. Саат 10:00 Тажикстан тараптан Лейлек районунун аймагындагы айылдарга, ошондой эле чегаранын 3-участогуна ок атуу башталган. Кыргызстандын 10 жараны, алар менен кошо интернационал айылынын башчысы барымтага алынган. Социалдык тармактарга тарап кеткен видеолордо Тажикстан Республикасынын жөнөкөй жарандары куралчан жүрүшкөнүн көрүүгө болот. دوستان اینجا جای جان من عروس جا من بچه های ما اومدو Арка, борбордук, максат айылдары жарым жартылай тажик аскерлери тарабынан ээленген. Кыргызстандын аймагына жүзү каралык менен бастырып киришкен Тажикстандын аскерлери Лейлек районундагы үйлөрдү кыйратып, өрттөй башташкан. Саат 18:00 кийин Садыр Жапаров жана Эмомали Рахмондун сүйлөшкөнү белгилүү болду. Кыргызстандын президенти өзүнүн элге жасаган кайрылуусунда чыр-чатакты тынчтык жолу менен чечүү маанилүү экенин өзгөчө белгиледи. Чегара тилкесин аныктоо карапайым элден да, жетекчиликтен да өтө аярлыкты жана тыкан ишти талап кылган маселе. Дүйнө элдеринин тарыхы буга күбө. Мындай олуттуу маселелер тынчтык сүйлөшүүлөрү аркылуу гана чечилип келген. 1 май 4 күн
1 жана 2 май күндөрү Кыргызстанда жалпы улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыяланды. Бул мезгилде тажик тарап дагы келишимди бузган. Саат 11-де тажик тарап 4 көчө деп аталган жерден өткөн Ош-Баткен-Исфана жолун тосуп алган. Тажикстан Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн, Ички иштер министрлигинин жана чек ара аскерлеринин техникалары кайрадан чек ара тарапка тартылып, тажик аскерлери чек аранын шарттуу линиясынан кетпей турган. Кошуна өлкөнүн аскерлери Арка айылындагы этникалык кыргыздардын үйлөрүн аткылап жок кыла башташкан. Алар Арка айылындагы бир нече көчөлөрдү ээлеп, Кыргыз Республикасынын аймагына өздөрүнүн туусун орнотушкан. Arka. Bayrakı Tacikistan zaten bana. Ne okudun bacı? Саат 15:00-дө Кыргызстан менен Тажикстандын президенттеринин ортосунда кайрадан сүйлөшүү болуп, анда келишимди аткаруунун жүрүшү жана чыңалууну токтотуу туурасында кеп болгон. Саат 16:00-дө чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын сүйлөшүүлөрү башталган. По поручению наших глав государств мы провели данное мероприятие, в результате чего приняли полное решение о полном прекращении всех стрельб и отвести все войска, все войска и воинские формирования, находящиеся вблизи границы, на свои места дислокации, постоянные места дислокации. Ош-Баткен-Исфана жолу саат 18:00-дө ачылган. Кечке жакын Тажикстан Кыргызстандын бир күн мурда туткунга алынган 10 жаранын бошоткон. Били, да? Өтөрүңүздөр. Ошол эле кармап кирип кетти. Кимдер ошондо кимдер барымта калды? Анан эмне болду? Тажиктин баграндары, Жана военный военлери. Алып кирип анан сразу эле талап кылышты. эчтекен талап кылган жок. Көздү байлап, колду байлап, сен агентсиң, разведчиксиң, Тажикстанга разведкага келгенсиң деген шылтоо. Чек арадагы кырдаал саат 22:00-дө толугу менен турукташты. Мына келгенде ушунча үйлөрдү күйүп, ушунча жерлер эме кылып, биз бир дагы бирөөнүн 1 метр жерин алган жокпуз. Бирөөгө нападение кылган жокпуз, коргосуна кирген жокпуз, жаман сөз айткан жокпуз. Өзүбүздүн үйүбүздө жашап аткан жерде моментип келип, баскынчылык кылып өрттөп кетиш, бул эч кандай адамдык дагы, моралдык дагы, юридикалык нормаларга туура келбейт. Тажикстан Республикасы тарабынан согуштук агрессия фактысы боюнча башкы прокуратура тарабынан бир нече кылмыш иштери козголгон. Кыргыз Республикасынын башкы көзөмөл органы тажик тараптан жасалган чагымчыл согуштук иш-аракеттерде туруктуу аскер күчтөрү, куралдуу жалдангычтар жана башка бандалык түзүмдөр катышкан. Аталган куралдуу түзүмдөр Кыргыз Республикасынын куралсыз тынч калкына атайын максатта чабуул коюшкан деп эсептейт.